Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Аламөдүн районуна караштуу Лебединовка айыл аймагында жайгашкан Биримдик Кут айылынын тургундары 2012 жылдан бери айыл өкмөтүнүн карамагына кире албай жана социалдык объектилер курулуучу жерлер жеке менчикке өтүп жаткандыгына нааразы болушууда. Тургундар жерди кызыл китеби менен сатып алышкан. Айыл өкмөтүнүн карамагына өтүү тууралуу кайрылуулар бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир себептер менен тиешелүү жооп ала албай жатышкандыгын билдиришти. Ошондой эле аталган аймактын жердин куруу планы 3 жолу алмашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында коррупциялык көрүнүштөр дагы катталган. Болгон бул жерде эч кандай сама захват болгон эмес. Бүт кызыл китептин негизинде ар бир үйдүн тургуну өзүнүн кызыл китеби бар, бирок кандайдыр бир себептер менен айылдын балансын өтө албай жүрөбүз. Бул жерде эми биз фактын айта албайт экенбиз, себеби баардын документация умно жасалган экен. Бул жерде может и замешан айыл өкмөтү, может зам аким замешан. Министрге кайрылганбыз баардыгыначы. Кандай жооп болду эле? Жооптор бизге канааттандырылып жооптор келбей атат. Бизден акимиятка, айыл өкмөткө, ал жактан жооп келген жок. Балансты алабыз дедим. 2000 жылдан бери заявление жазылган экен, ошо баланс калган. Эч кандай баланстын эч кандай көйгөй маселеси чечилбей эле келе атат ошо. Эмне себептен баланс калбай атасыңар десек, жооп кайтарылбады да бизгечи. Анан биздин эми азыр бул жерде деле айылдын тургундары чуркаганыбыздын себеби биздин соцобъектилер, мисалы үчүн частный предприятияга өтүп кетип аткан. Далил катары куруу планы боюнча ден соолукту чыңдоо борбору курула турчу жерге пескоблок иштеткен цех иштеп жаткан. Десек бизди сөзсүз жокко чыгарып, келе калып сүрөөнү эле болуп атасыңар, барчаар билгениңер деген сыяктуу эле бизди катуу кагып койгондуктан мен ошон үчүн жаштар ынтымагын түзүп, жаштар ынтымакта да бул жерде жаштар чуркап жүрүп, далилдерин чыгарып атабыз менен. Геймплан 1 эмес, 3 жолу алмашылыптыр. Сизге далилденип берилди. Бергенсең мен бак оздоровительный комплекстин ордун көрүп атасыңар, пескоблок иштетип турат. Закон боюнча, геймплан боюнча бак оздоровительный комплекс туруш керек. Анын ордун жеке менчикке өзүнүн намына чыгарып алып, кызыктар болуп туруп чыгарып алып, ошондуктан себептен бизди элди тоготпостуктан биз эл чогулуп кайрылган жерге кайрылып атабыз. Бул жерде аябай коррупционный система бар. Ушул кайсыл жагында бар деп атасыңар? Жерлер сатылган боюнча, пожарный завис, детский площадкалар бүт сатылды. Бүт жерлер боюнча биякта бүт сатылган жерлери, далилдери бар. Элдер билет, элдер да айтып жүрөт. Биякта 3 000 долларга сатып атат, детский площадканы. Пожарный ордун 1000 долларга сатты деген завистер бүт сатылгандыктан эл ошону чындыкты угуп туруп, ошон үчүн бийликке үнүбүз чыгарабыз, жеткизели деп туруп, ошон үчүн жаштар чогулуп ушундай ишке келдик. Аталган аймактын Экотех инспекциясынын кызматкери бул боюнча төмөндүлөргө токтолду. Анан кийин бул жерди арендага берип койгон экен. Арендага берип койгондон кийин ошо арендаторлорго мыйзам боюнча чара көрө албайсыздар. Тапчынчылык болгондон бунун эмеси хозяины Россияга кетип калгандыгына байланыштуу, бирок биз аларга чараларды көрө алган жокпуз, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бияка уведомлениялар бергенбиз. Бүгүнкү күнү бул жерди сатыптыр дагы, бул жердеги оборудованиянын баарын тең чыгарып кетебиз, демонтаж кылабыз. Бүгүн тизкат жазып берилди да. Ошондо башка адам сатып алган киши эмелерин, оборудованияларын тиги киши алып кетет экен да, саткан киши. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.